Ал эми сиз ушул төрага болуп иштеп турганда, төраганын өзүнүн ролу, милдети дагы чоң. Ошол мезгилде президент тараптан сизге бир кысым, басым, бир мисалы айрым бир иштерди өткөрүүнү суранган же болбосо талап кылган көрүнүштөр болгонбу? Эгерде парламентти төрага өзүнүн ыктыяры менен шайласа, ал эч качан президент тараптан, башка тараптан басым кысым көрсөтө албайт. Ал ага кабылбайт. Себеп дегенде бул парламент өзү колдоп шайлаган төрага. А эгерде кээ бир төрагаларды мисалы ошол бийлик тараптан көрсөтүлүп, ошолор көмөк көрсөтүп шайлагандар, ал ар дайым анын кол баласы болуп калат. Ошол жака чуркап барат, ошолордун айтканын кылат жана башка. Мен мисалы төрага болгондо 120 депутат бар. 120 депутаттын 119 депутат, менен 120. 119 депутаттын 119 өзүнүн характери болот. Ал деле мага окшогон депутат. Мен болгону төрага деген бул алып баруучу. Аны башкаруу ойлоп көрүң. 119 баш ийбеген адамдарды башкаруу бул өтө татаал. Ар биринин характерине, ар биринин жөндөмүнө жараша мамиле түзүш керек. Мисалы Медеткан Шеримкуловдун 350 депутатты башкарган мен кээде ойлонуп көрүп, ойлондо кандай нерви жетти депчи. Төрага болгону ошол депутаттарды ирети менен сөз берип, регламентке ылайык, мыйзамды ирети менен коюп, ар биринин пикирин эске алуу менен ошол мыйзамды өздөштүрүү, алып өтүү жана башка же четке калуу бул негизинен кандай десем, бул аябай мындай чоң бир мектепте эл башкарууда. Себеби ар бир депутат татыктуу добуш алып, эл аркылуу шайланып келген, ар биринин мен дегени бар. Мени элим шайлаган дегени бар да. Муну башкаруу өтө татаал. Бардыгы ойлойт муну, бардыгы төрага болсо эле журнализм деп. Андай эмес. Бул парламентте өзүнүн природасы, анын иштөө тартиби башкача. Ошон үчүн мен айтам да, парламентте канчалык кызуу талкуу, талашуу, эми мушташтан Кудай сактасын, талашуу ушундай нерсе кызуу болсо, элдин биздин мамлекеттин өсүшү, экономиканын алдыга жылышы, мыйзамдардын аткарылышы, бул адилеттүүлүк жака кете баштайт да, өсө баштайт. Талаш болгон үчүн. Бул талаш менен өтүш керек ар бир мыйзам. Анан жөн алып келген мыйзамды добуш берип коюу, бул кайсы мыйзам өттү, эмне жөнүндө өттү, аны дагы эсинде калбайт. Ошон үчүн азыр парламент келгенде сөзсүз түрдө регламентти өзгөртүш керек. Ар бир мыйзам баягы бир жумада бир добуш бере турган күн болуп калып атат го. Бул биздин мыйзамдын өсүшүн, жакшы иштешине аябай тоскоол болду. Ар бир мыйзам, бүгүн ушул мыйзам талкууландыбы? Аны аягына чейин талкуулап, эл да көрсүн. Элдер мурун депутатка чалчу, мынаны туура эмес кылып атасыңар. Могул жерин айткыла, бул туура эмес. Талкууланып, кечке чейин болобу? Добуш берүү менен өтүш керек. Ошондо ал элде да калат, ал мыйзам иштеши да жакшы болот да. Анан биринчи окуудан карап койдук, экинчи окууга кетти, бир жумадан кийин добуш бергенге кетти дегенде, ал мыйзам качан эсинде да калбайт. Эсинде калбайт, добуш берип атканда суроо жоопто болбой калып, добуш берип коюп атпайбы? Анан кийин макул, калыс, каршы деген калыш керек. Бул демократиянын эмесинде бар да бардык жер. А биз кыргыздар катуу демократияга кетип калды да, макул, каршы дегенди калтырып койду. А калыс дегени бар да. Калыс деген дагы болуш керек. Ал адам укугу. Ошон үчүн мен ойлойм, регламентти өзгөртүп, биз депутаттар кааласа эмне үчүн 8 саат иштебейт дейт. Эмне үчүн баягы залдын ичинде депутаттар жок болуп атат дейт. А бир жумада бир күн добуш бергенде бардык келип отуруп калат. Көрүп атасызбы? Бардык келет. А бирок эмне мыйзам каралып атат, алар билбейт, келип кнопканы басып, мен келдим, катыштым дегенди билдирет да. А эгерде ар бир мыйзамды күнүгө карап, ошол күнү добуш бере турган болсок, депутаттар өздөрү келип эле катышып калмак. Өздөрү келип отурмак. А биз аны азыр айтып атабыз, сен айлын кыскартабыз, 10 күн келбесең иштен айдайбыз деп. Андай эмес депутаттын милдети. Депутаттын милдети эртенен кечке келип ошол мыйзамды талкуулап, ийне жибине чейин талкуулап, ошол мезгилде анын шайлоочусу чалыш керек да, айтыш керек телефонду. Урматтуу менин депутатым, могул жериң туура эмес, могул жерди карап кой дегенде, ошол мыйзам иштей турган мыйзам.